турат. Андыктан азыр Кыргыз спорттуу каналында түз эфирде дал ушул беттешти стандарттык абалдар дагы бар болушу керек. Исраилов чыгарып берилген топ. Эки оюнчу тең азыр оң капталга мыкты чыгарып берилген пас жана Нефчи командасынын чабуулу. Бир оюнчуну жазгырып өттү. Дарбазага узатылган сокку эле же бул пас беле айттуу. Бул жерде оң буттуу оюнчуга сокку узатуу ыңгайлуу. Бирок Исраилов өзү соккуну узатты. Азырден дарбазанын тогуздугуна 5 мүнөттүктөн соң эсеп сандары ачыла элек 0-0 жана азыр башка калыстын ышкыры менен Жунусов айып анчага кирип барды эле, бирок анчейин коопту чыгара алган жок. Эми гана айып анчасына пас Хакимовго. Давлат Хакимов Алиривага чыгарды жана Алирива Улвасын бул жерде эсеп сандарын ачып койду. 57-мүнөт. Офсайд жок. Давлат Хакимовдун жөнөкөй чыгарып берилген тобу жана Акрамжан Умаров бул жерде топко тийип жакынкы бурчка чыгарылган топ. Кошумча сокку. Зориндин соккусу Бактай Талайбек уулу менен. Талайбек уулу айып анчага кирип барды. Узатылган сокку жана азыр каршы эки оюнчу жана Хакимовго пас чыгарууга үлгүрдү. Давлаттын соккусу. Ахмедов менен ойноп жатат. Роман Левченко кардан топ менен айып анчасына пас. Алирива бул топко жеткен жок. Дэвид Кенди узатылган сокку. Азамат Ахмедов кошумча сокку. Жанбек Аманжан айып анчага пас. Нурматулло Ирахимбек жана бош калган дарбаза Павел Матяштан кандай гана сейф. Беттеш уланат. Элдар Молдожунусов азыр топто биринчи болуп кирип барды. Адилет Каныбековго пас чыгарыш керек. Адилет Каныбеков алыстан сокку. Чыңгыз Субанов өз ордунда. Эч кандай офсайд жок жана Павел Матяш кайрадан алган топ жана башкы калыс Эрлан Осмоновдун ышкыры жаңырды. Мурас Юнайтед Нефчи 1-0.